мына көрүүчүлөр ойлонуп отурат да, ой 5 баласы бар болсо, күйөөсү Кыргызстанда депортация болсо аябай коркунучтуу болуп атат. Мен да депортация болуп кетсемчи деген страхтар болуп аткандыр. Бирок сенин жолдошуң бизден уялганга чейин болгон депортация да. Ага чейин болгон. Силер депортация болгондон кийин коркпой кантип келип алдыңар? Ошо биз без первоначальный взнос үй алуу дегенде эле Сүйнүккө деле келип алып алдыңар. дуа кылып жүргөнбүз да, бул жакта ниет кылып жүргөнбүз, ошол жактан үй алып калайлы деп, эми Аллахым кабыл кылыптыр, ошону алып алдык. Азыр айына төлөм силердики дагы аз сумма эмес, потому что Москвада 2 комнат квартира бул арзан акча эмес да. Анан 90 миң айына төлөмүңөр бар экен. Бирок квартиранттардан 50 канча миң квартиранттан түшөт экен, 52 миң түшөт, 52 миң квартиранттан түшөт. А калганын разницасын жолдошуң Кыргызстандан салат.